Салам достар. Кандайсың? Жақсы. Biz hazır özgöçe bir жерге келдик. Карабалта шаарында жүрөбүз. Тарол айтайын, бүгүнкү берүү аттарга байланыштуу эмес. Башка жаныбар. Тагыраагы үй жаныбар эле. Кой тууралуу болмокчу. Арашан койлору турат. Карабалтада биринчи жолу, мен билишимче биринчи жолу дейт. Республикалык ушундай көргөзмө өтүп атат. Арашан койлору, кочкурлору боюнча. Аябай көп кишилер келип атат. Мен да жаңы эле келдим мынакей. Ичине кирип байкап көрөлү азыр. Эмне кандай кочкурлор. Кыскасы мындайча айтканда, Кыргызстандын болгон булуң бурчунан кочкурлорун алып келип атышат. Арашан кочкурлору деп. Бул эми Арашан жаңы чыккан парода регистрация каттоого алышып, эми дүйнө жүзүндө жакшы бренд болуп келатат десек болот. Кийинки күндөрү Арашанга дагы кызыккандар аябай көп болуп баратат. Ошондуктан биринчи ушундай республикалык деңгээлде да бул. Буга чейин ушу Талас облусунда да өттү. Тек каршы бара албай калдык. Бирок могул республикалык деңгээлде. Биякта азыр ошо Таластагы жеңүүчүлөр дагы бар. Ошол жактан да келгендер бар. Айтор Кыргызстандын бүт бурчунан келишти. Көрөлү кандай кочкурлор бар экен, Кеттиген биз менен болла. Юрий больше подожди. Иш-чаранын уюштурулушу боюнча негизги уюштуруучулардан маалымат ала кетели. Жаныбызда Рамис мырза. Быйыл болсо республиканский презентация порода Арашан болот да. Арашан биздин породасынын презентациясы. Республиканский масштаб. Ошо республикалык деңгээлде. Эми Жайыл районунда ушул жерде биринчи жолу болот да. Негизи кандай бул өзгөчөлүгү эмне болуп атат? Буга чейинки иш эме көргөзмөлөрдөн. Эми өзгөчөлүгү бул параметрлер өсүшү. Уже токтулар 90-96 килограммга чейин чыгып атат. 2 тиш 1,5 жаш. Бул Этмай багытындагы койлор да. Ошо 2 жаштыктар уже 100 килограммга чукул. Мынакей бир чоң кой 135 килограмм вес берди. Кой, кочкор эмес, кой, ургаачы кой. Ургаачы кой, Байке, аты жөнүңүз ким болот? Аты жөнүм Каймазаров Талайбек Туратбекович. Каяктан келдиңиз? Таластан. Таластан. Бул ургаачылар, Бул эки тиштер азыр токтолар. Токтолар. Азыр чыгат. Кудай буйрса. Канчаны алып келдиңиздер? Мындан эки тиштен 2 алып келдик. Койдон 3 алып келдик. Козулардан бирөө эркек, 4 ургач алып келдик. Өткөндө Таласта болгон выставкада чыктыңыздарбы? Таласта болгон выставкада бир эле ак кочкор менен чыккам да. Агайыбы. Ал келди? Азыр жакта калды. Быйыл козу кочкорлор, чоң кочкорлор сатып жүргөнбүз. Быйыл бөлөк линия коштук, Кудай буйрса. Кудай буйрса, түшүм алгандан кийин козуларды сатабыз. Кудай буйрса. Жакшы баа менен сатканга аракет кылабыз. Байке, могу мисалы үчүн азыркы базар баасы болжол менен. Мына ушу койлорду канча болот? Болжол менен базар баасы. Ушу койлорду. Ушу койлор азыр $1000 $3000 чейин болот. $1000 $3000. Бо эки тишти мисалы үчүн канчага берет элеңиз да? Соода жүрүп турган айтып болсак азыр айта албайсыз. Выставкада азыр может казактарбы, может өзүбүз кыргыздар жакшы баа берсе, сатканга жок дебейбиз. Ошол бир $3000 чейин $1000 тегерегинде соода жүрүп экен. Кудай буйрса. $94 сантиметра, 94 сантиметр.
91,5 килограмма. Қаяқтан келдіңіз? Шарды, Первомайский районы. Қалысорды. Қалысорды дегені. Бұл қозы қошқор, ә? Ооба, қозы қошқор атайды. Айта кетпейсіз бе? Бұл чоң атасы лидер деген Қазақстанда. Бұл атасы аз 3 жаш болды, бұл жерде тұрады. Өзара алып шықтым, выставка алып шығған анда. Қошқор да, чоң қошқор. Қошқор алып шығған. Ошо қалада жүрген, қой жүрген, ол қалды алып келдім. Негізі мұндай қошқорларыңыз көп эле да. Неге ушун токтолдуңуз да алып келгенге? Мындан сәл улуктар сатылып кеткен. Бул кеч туулган, мартта туулган калып калган да. Жаш болчу. Ошол калган азыр ушу үйдө ушу бирөө башкалар башкарып досторго кошконма, достор да жүрөт экөө. Ага жетишпейт алып келгенгечи. Матай байке азыр мисалы ушулардын базар баасы болжол менен канча? Мен билбейм канчага келдим. Мен 3 деп атам. $3,000. Bir жарым беш. Бияктан бе соода жүрүп атат, э? Сиз бербейсиз bir жарымга. Бул эмки жылы уже секире баштайт да. Азыр деле секирет, эми азыр слабый да. Жашта, улук жашта. Жок дегенде 2 тиштен өткүзүп алам коюш керек. 1 жаштан, 1 жарым жаштан кийин. Ошондо жакшы болсо берет. Эми кейбирлер коюп деле атат ушундай. Бирок козу слабый болуп калат. 6 тиш болду. 3 года. Бағасы қанша? 15. $15,000. Линиясы баланш. Лидердің баласы. Лидер. Мен қозыны алып шықтым ғой дейді. Жанагы ошо козулардын немеси ушул да, э? Қозының атасы ушул. Атасы. Бул эмнеси кличкасы? Бул кличка мен койбойм, вообще кличкасы жок эле. Кочкор жөн. Кочкор, Арашан порода. Бул атасы ошо лидер деген жанагы. Лидердин баласы. Бунун баласы жанагы козу. Ошо. Азыр 2 ай болду, 3 жашка толду да. 3 жашка толду, э? Бул кандай эми мындай канча баа берип атышат негизи? Буга мурун Сокулукту ярмаркада ошо 7,5 беришкен да. Кошумчасы барбы дагы? 7,5дан кошумчасы. 7,5 козу. Дагы 2 козу кошуп бересиз деле. 2 токту кошуп бересиз. Сатып койгонсуз. Андан өйдөрөөк берсе, ойлонуп кетишиңиз мүмкүн экен да. Бирөөсү да ооба. Сындайда, işte бөлөкөлөр. Жаш канча? 3 жашка жакын толду. 4 жаш, 3 жаш, 6 жаш болду. 3 года. Азырынча парода жаңы башталып аткандан, сан жагынан аз болуп аткандыктан, ошондон да баада бийик болуп атабы? Бул бирден бир себеби. Бирден бир себеби ооба, ошондон дагы да. Бул жерде көп параметрлер бар. Башы, сөөгү, жүнү, өңү, кулагы, бийиктиги, жоондугу, почти бүт нерсеге көңүл бурулган да. Анда идеальный деле аз да, негизи санап келсе болот. Эми келечекти ала турган болсок, бара мисалы жылдан жылга көбөйөт атпайбы бул пародадагы? Көбөйөт. Мунун баардыгы барып баасына да таасир этиши мүмкүнбү? Ылдый түшүппү же тескерисинче көтөрүлгөнчү? Сиздин прогноз кандай? Эми менин прогнозум боюнча ылдый түшпөйт го. Жакшы товар дайыма жакшы акча болот. Жакшы показатель менен кочкорлор наоборот баасы өсүп баратат. Ушинтип түшөбү деп айтып келатканына 15 жыл болду, 15 жылдан бери баасы өсүп эле баратат да наоборот. Түшпөй эле. Бул баягы Кыргызстан ичин камсыздаган учурда деле дүйнө өлкөлөрү кызыгып ошондон деле кайра эле Ооба. Бул Кыргызстанга деле эмес, Өзбекстан абдан көп спрос сурайт. Россиянын ичи, коңшу Казакстан, Украина, Грузиядан бар, Чечня, Ингушетия ман бар Россияга жетет, бирок көбүнчөсү сыртка да чыгып атат да азыр. Сыртка да чыгып жатат. Эми кандай келечек кандай болот? Кыргызстандын ушул багытта, ушул парода багытында. Кудайым буюрса, парода официально катталды, эми ушул темп менен иш иштелсе, бул Кыргызстандын достояниясы болот бул койлор.
Аты жөнүңүз ким болот байке? Байыш Бекташев, Каяктан келдиңиз? Токтогул. Токтогулдан келдиңиз, э? Бир ушу кочкорду алып келдиңизби же? Алып келгенбиз. 196 килограмм берген. Токтогулдан выставкадан анда биринчи орунду алган 188 миң. Токтогулдан. Токтогулга. Райондан, э? Бака Сокулукка ярмаркага келгенде 196 берген. Таза Ой салмак. метр. Ой Жаш метр. 6 жаш. Козулар кандай чыгат? Козулар жакшы эле. Жакшы болгондо канчадан сатылып атат деген да козулар? $1000, $5. Ошондой, э? Азыр мисалы Жондугу буттары жакшы мунун бардыгынан. ушул турушунда канча берип атышат азыр? Азыр 200 берип атат. 200 миң, э? Ошону. Жактан баасы келишип калса эмне? Сатып деле саласыздар. Сат салабыз. Бизге болуп пенсия чыкты бул. Пенсия чыкты, э? Башка да бар да үйдө. Башка бар. Бачкалар, чоңойлор. Кайсы айылынан токтолду? Токтогул Каракүнгөй. Чапанты айлап койду Каракүнгөй. Бул каяктыкы байке? Иә. Каяктыкы бул? Жакт местный, э? Эмне мунун кличкасы? Лютый. Лютый. Жаш канча болуп калды? 3 жаш. 3 жаш, э? Козулар жакшы деп атабы? Жакшы. Канча берип атышат байке ошо? Мен муну сатпайм деп турат. Сатпайт, э? Сатылбайт. Выставкага алып келдиңиз. Негизи кандай? Бул жакшы кочкордун орточо баасы бүгүнкү күндө канча? Мындай өтө эле кымбат эмеспи деген да? Эми жакшы кочкордун бүгүнкү күндө орточо баасы бир $10,000 плюс-минус тегереген. Мына бүгүн мисалы ошо Шарпейдин бир баласы сатылды $15,000 бир жарым жаш. Шарпейдин баласы. Иш жерден сатылды. Ооба, мынакей бүгүн. Коңшу Казакстан өлкөбүзгө кетти да. Казак бир туугандарыбыздар алып кетти. Пожалуйста, бир жарым жаш койго кошула элек козу кочкор уже $15,000. Қазір бір қошқар алдық $15,000-ға. Каравата форик, друзья, ваши аплодисменты. $10 алдық. Фокс енді болады, қазір барадыр енді. Келет азгар, э? Алып кетиш керек. Қарабаудалық бауырларға Алла разы болсын. Мына биз күткөн абсолюттар дагы келе баштады. Эртеден бери 4 тиш, 2 тиш козу, токтуулардын баары бүттү, ургачылар. Эң кызыгы башталды мынакей. Абсолюттар. Бабаңыз қанша жаш байке? Аплодисменты Валуеву. Века, абсолютно весовая категория. Шаралиев Арстанбек. 141,5, 141 жарым. Турумбеков Тимур. 187,5, друзья, аплодисменты. 187 жарым. Фокс, новый рекорд, да, среди абсолют. Представители Казахстана решили проверить точный рост кочкора по кличке Фокс. Ноги. Он лежит, кочкор. «103». Следующий СТБСов Кудайберген. Урматтуу жюри. Судьи СТБСов Кудайберген. СТБСов Кудайберген.
$160,5 килограмма, 160 жарым. Шарипов Абдулла и Кошкор по кличке Золотой. Мухтыбеков Махсат, высота. 186,5, друзья, аплодисменты. И второй Кошкор. Ровно 100 сантиметров, зачитали? Шары. Хозяин Кенжебек Бакоев. Эми мындай болот да, бул бир гана ушул алып сатуу же болбосо ошо пародан көбөйтүү максатында гана кармош керек болуп калып атабы? Себеби баасына карай келгенде келген кишиге соя албайсың дегендейчи, кандай? Ооба, союш мындай балар менен кыйын болуп калат, бирок негизи дагы иштей турган көп жумуштар астыда. Жылдан жылга выставка болгон сайын показательдерибиз өсүп баратат. То есть Шымкентте выставка барганда 188 килограмм менен биринчи месте алышканда, азыр мисалы андан жогорудагы кочкорлор бар. Анын үстүнө быйылкы показательдер еще дагы ылдыйраак болуп калды. Анткени сентябрдын ортосу кочкордун көбү куутка койго кошулуп калган. Ошондуктан дагы 10-15 килограмм, 20 килограмм запастарын ыргытып жиберди да. Ошол азыр бүгүнкүдө еще дагы показательдер ылдыйраак болуп калды да. Бүгүн бияка келбей калган лидердин көрсөткүчтө дагы кочкорлор барбы bizde? Жанагы Шарпей деген чак. Шарпей деген кочкор бар. Аны жакында өзүм лично барып көргөм. Боyu ченеп көргөм. Бою 1-10 сантиметр. 1-10 сантиметр. Бүгүнкү күндө эң чоң кочкор болуп ошол эсептелет. Мен жеке оюм боюнча. Салмагы канча? Болжол менен. Салмагы болжол менен өтө семизбес, 200-210дун тегереги. Ошо болот. Ооба, бирок эми аны дагы абдан жакшы усиленно кормить этсе, бир 120-130га чейин весин чыгарса болот. 185 килограмм. 185. Чья линия? Иссыкульская линия. Береговая. Ровно метр 100 сантиметров.
поаплодировать. 182,5 килограмма. Метр два. 102 сантиметра. Покажи. Метр 6, 106 сантиметров. $188,5 килограмм. 188,5 килограмм. Қошқор, легендарный Қошқор по кличке Форид. Он же Форестер. $99 сантиметров. 188 жарым. Раймкулов Кенжебек. Вознесеновка. Легендарный Бабаныч. Давайте поаплодируем, друзья. 169,5 килограмма. 169 жарым. 102 сантиметра. Метр 2. Покажите жюри. Все, друзья, жюри подводят итоги. Қазақстанда бүгінгі күнде ушул арашан породасы кандай өнүгүп атат? Өзі со біздің бірінші мақсатымыз келген Қазақстан мен Қырғызстан арасында жаңағыдай тәжірибе алмасу. Қазір қошқарлар сатып алдық жерден. В общем, етті бағытта жұмыс істеу мақсатында екі елдің арасындағы ара қатынасты жақсартып, осы қой шаруашылығын үлкен дамытуға атсалысуға осы жерге қонақ келіп отыр. Өте керемет әсер алдық, өте керемет арашан породасын ең жақсы қойларын көрдік, тамашаладық. Осы жерде ұйымдастырушы бауырларымызға Алла разы болсын. Эми мындай, программаны көрүп аткан жөнөкөй эле үйүндө чакан кармайм деп кызыгып аткандар. Эң азы канчадан башташ керек, эмнеден башташ керек? Ар ким өзүнүн возможностуна карата. Ар бир өзүнүн возможностуна карата. Бизде бар, мисалы, жамаатта 5тен, 10дон, 30тан, 20, 40, 50, 60 ар кандай. Ар бир өзүнүн условиясына карата. Бирок атак 2тен, 3төн кармагандар деле бар. 5-6дан деле кармаган бар үйүндө. Ошону айта кетиш керек, могу 5ти кармаган киши ошол деле кирешенин үстүндө болот. Обязательно. 5 жакшы кармаган где-то бир 30-35 койду баккан тете болуп калат да ошого. Расходторун санап, козуларын саткан санаса 5 баш андан деле ашпайт да. Мисалы, тааныштар бар, 5-6 баштан кармайт. Козуларын 1,5-2 3 миң долларга чейин сатат. Тиякта 50-60 кой айдап жүрөт, алардын бир жылдык козусу ал акчага жетпейт. Бүгүнкү мына канчама жастарга, канчама мына гисармен айналысып аткандарга стимул болуп атыр бул. Болашак биздин балаларыбызга, биздин немерелеримизге үлкөн стимул болуп атыр. Мына Кыргызстандын кошкарларын Казакстан, Россия, Тажикстан бәрімізде сатып аламыз деп жылжып дами берсин дегим келеді. Біз Қазақ елі мен Қырғыз елі ағайынды ел болып бір-біріміздің арамызда тату тәттілікпен келіп сіздерден қошқар алып, біз де ары қарай дамыта беретіндей болайық. Рахмет көп. Диплом за
занятое третье место в номинации «Живая масса» среди баранов в возрасте от 3 лет и выше награждается Манапов Замир. Замир байке келіңіздер. Исықата! Исықатинский район. Құттықтаймыз байке. Второе место в номинации «Живая масса» награждается Турымбетов Тимур и Кочкор по кличке Фокс. Город Кант. Диплом за занятое первое место в номинации «Живая масса» в возрасте от 3 лет награждается Рамазанов Альмир, Кочкор по кличке Фори Карамалта. Следующая номинация. Высота в холке. Диплом за занятое 3 место награждается Букоев Кенджибек и Кочкор по кличке Черный принц. За занятое 2 место в номинации «Высота в холке» в возрасте от 3 лет награждается Джайлебек Улу Бахтияр. Экинчи орун. Ай, Талас, не слышно! Среди баранов от 3 лет награждается 1 место Дарбеков Нурбек и Кочкор по кличке Блэк. Люксембург, друзья. Награждается за 3 место среди баранов от 3 лет и выше Раманкулов Эрлан и Кочкор по кличке Шоколад. Номинация «Экстерьер» за занятое 2 место награждается Раймкулов Кенджибек и Кочкор по кличке Вованыч. Ну и, друзья, берите орден. 1 место в номинации «Экстерьер» награждается Турымбетов Тимур, Кочкор по кличке Фокс. Город Кант, друзья, давайте поаплодируем. Поздравляем. Приз зрительских симпатий. Благодарственное письмо Талипов Азамат. Талипов Азамат. Приз по кличке Фокс. Все? Кличкасында? Кара. Кара. Тиги болсо сары. Сары. Казакстандан келген. Айтып коюш мен бул линиялар эмне каяктан келди? Эмне койлорум, кочкорлор. Кочкор болсо по линиясы боюнча Тимурский линия. Өзү 3 жаш. Кара болсо бул дагы 3 жаш. Бул Насоровдун линиясы. Азыр мо Кара жеңдиби? Кара 3-чү месте болду. Вес боюнча? Вес боюнча 186,5 кило болду. Кандай мындай элдер канча берип атат сунуштап? Кара сатылбайт пока. Сатылбайт дедиңер да силерчи, а бирок негизи Челек. Тиги сарагачы берип аткандар бар? 2 берип аткандар бар. $2000 Азыр каякта турушат булар? Ысыката Алмалууда. Алмалууда жактабы? Фокс сиздин бой. Не будем создавать, да? Кочкор, Айтып кетпейсизби? Линиясы Линия Кораблевская линия. Линия Кораблевская. Калыстык сөзүн айтып койсун менен. Широкийден чыккан. Чтобы недоразумений не было. 80-жылы баштаган атам.
Тажикстандан келген қойлар бұлар. Түйі Тажикстан. Мис алып келген. Ассалаумағалейкум ағайын. Біз Найлға баққанда алып келіпті. Мис союз уақыты. Ошондон аттаныс баштаган 80-жылы. Ошондо бир салам келди. Ошондон бери чыктыбы арадан ушундай дагы кошкорлор. Көп шалпейда меники. Шалпей сиздики. Азыр сиздин сарайда турат. Я. Жок, осында мен сатып жүрдүм. Соның арасынан Шыраки линия сайы күчтүү линияда. айғайлап жатыр енді. Жана Форестер алдан Қайсы дауысы жеңді? Айғайлап. Сол енді жеңісі болды деп ойлаймын. қочкон тукумдарды. Кораблевский линия. Болду, выставка уже менен жыйынтыкталды. Тетиги. Фокс бүгүн байгенин баарын көпчүлүгүн алды окшойт. Презрительский, симпатиялы. Баласы бар. Байге кут болсун. Айке. Бул эми кандай Фокстун биринчи жеңиштери болду абы? Буга чейин козу кезинде деле эки теш чыккан эмес, э? Чыккан эмес, Биринчи выстрел сразу яблочко. Ушундай калдыбы? Машалла. Кандай эми? Тиги элдер дагы жаңылышты койбойт окшойт, э? Баа берип ар нерсени айтып. Нерсеге? Iya. Разыбыз дейм. Выставкасына да разыбыз. Күттүңүз беле негизи пайда? Ну да, ошону расчетмен чыкпыз. Чынат. Муну кандай конкурска, выставкага бир нерсе кылып дайындадыңызбы? Багып аткан жерден. Бул багып койго да кошулуп атканда. Кошулуп атты дагы. Койго да кошулуп атты. Дагы вес алыш мүмкүн экен да. Жаштай. 5 жаш болот. 5 жаш декабрда болот. Кораблевский линияда. Кандай күттүңбү сен? Киче. Уктаган жокмун. Уктап аттым. Уткам ушун выиграть знал. Он работал, мы его притащили. Проверить, как он будет. Вот выиграли. Второе место по весу взял. Экстерьер взял первое место. Диплом и медаль. Из этих трех вот мест, из 3 кубков, какое тебе более значимое? Более Экстерьерное? Экстерьер, да? Ты на это рассчитывали? Да. А так, на 3 кубка нет. Все так. Неожиданно. Ну, поздравляем вас, победа. Достар, болды, жыйынтыктадык. Бүгүнкү Арашан көргөзмөнү. Жеңүүчүлөр дагы аныкталды. Негизги жеңүүчү мына баякта турат. Элдин баары айланчыктап турушат. Баасын ар кандай бааны берип атат дейт. Тоголок 5 сандуу цифралар. Бирок сатылбайт деди. Мына ушундай.